Назарыңыздарда күндеми маалымат программасының жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Гүлнур Аманбеталиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта бензинге болгон баалардын кезектеги өсүүсү, жеткирүүчүлөр эмне үчүн алардын баалардын төмөндөөрү тууралуу божомолдор ишке ашпай жаткандыгын түшүндүрүүдө жана коңшулардагы бааларды карап көрүү кеңешин берет. Миллиард киловатт-саат электроэнергияны Кыргызстан кыш маалында Казакстандан сатып алуу ниетинде. Бул энерго каатчылыктын кесепеттерин жумшартууга багытталат. 8 атамекендик телеканал санариптик берүүгө өткөндөн кийин акысыз болот. Маданият министрлиги бул процесс мөөнөтүндө келерки жылдын июлунда бүтөөрүнө убада берет. Кандуу апрель окуяларына арналган сүрөт көргөзмөсү Кыргызстандын Белоруссиядагы элчилигинде ачылды. Минсктеги экспозицияны чет элдик дипмиссия өкүлдөрү көрүштү. Ал эми азыр мына ушулар туурасында кененирээк. Бишкекте бензин баасы дагы көтөрүлдү. Бүгүн 13 октябрга карата күйүүчү жана майлоочу майларга болгон баа кайрадан 1 сомго кымбаттады. Бензиндин ай 80 үлгүсү 41 сом 90 тыйын, ай 92 49 сом 90 тыйын, ай 95 53 20 жана ай 98 үлгүдөгү бензин 55 сом 40 тыйындан сатылууда. Дизелдик майга баа өзгөргөн жок. Кыргызстан базарында күйүүчү майга болгон баанын өсүүсүнө көзөмөл кылынууда. Бул туурасында бүгүн монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин өкүлдөрү билдирди. Агенттик төрагасынын орун басарынын айтымында баалардын өсүүсүнө буга чейин айтылып келгендей эле тышкы факторлор таасир этүүдө. Негизинен Орусиядагы заводдун аварияга дуушар болуусу, дүйнөлүк базардагы мунай продуктыларына баалардын өзгөрүүсү. Буга карабай өлкөдө күйүүчү майга болгон баа негизсиз жогорулатылбаганы белгиленди. Биздин монополиялык орган талабы менен ушул Газпромнефть Азия ушул жоопкерчилиги чектелген коому сдерживающий фактор менен иш алып барып атат. Баш бааны кармоо фактору менен. Бүгүнкү күндө ар бир марка боюнча основания бар. Башкача айтканда Россиядан келген баа менен биздин саткан баада. Бул мисалга алсак 80 маркасына 1 сом 20 тыйындан, 92 маркасына 3 сом 90 тыйындан. Мунун баары биз жактан көзөмөлгө алынууда. Башкача айтканда мен айтат элем, негизсиз баа көтөрүү жок. Астанада кыш маалында Кыргызстанга ири көлөмдө электроэнергиясын жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Өлкөбүздүн делегациясынын башында премьер-министр Жомарт Оторбаев. Бүгүн ал келишимдин майда чүйдөөсүн Казакстан премьери Карим Масимов менен талкуулады. Сүйлөшүүлөр Казак-Кыргыз өкмөтаралык кеңешинин отурумунун алкагында өтүүдө жана 2 күнгө созулат. Кошумча 1 миллиард киловатт-саат электрди сатып алуу пландалууда. Электроэнергиясын жеткирүү жол жоболорун иштеп чыгууну өкмөттөргө өткөн жума соңунда эки өлкө башчысы тапшырган. Импорт тууралуу алдын ала макулдашуу Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин Минсктеги жолугушуусунда жетишилген. Айгерим Жаныкыл кызы теманы улантат. Өкмөт казак тараптан кошумча электр энергиясын сатып алары Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин Минскидеги макулдашуусунан соң маалым болгон. Эми Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңеши эртең бул маселенин жол жобосун талкуулаганы жатышат. Аякта көп маселелер талкууланат. Өнөр жай тармагындагы, энергетика тармагындагы маселелер. Алардын ичинде электроэнергиянын бизге импорты. Ошо боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал сүйлөшүүлөр жүрүп, ошо жыйынтыгы чыккандан кийин тарифтер анан кандай көлөмдө электроэнергия бизге берилет, ошо боюнча бардык маалымат кийинчерээк берилет. Халктын кыштан чыгуусу үчүн дагы дээрлик 2,5 миллиард киловатт-саат электроэнергия жетпейт. Андыктан таң кыстыкты толтуруу үчүн Казакстандан сатып ала турган 1 миллиард киловатт-саат электр кубаты аздык кылат дешет адистер. Анын үстүндө баасы да адаттагыдан кымбатыраак болгону элдин капчыгына оордук алып келиши толук мүмкүн. Балким убактылуу тарифтин киргизилиши күтүлөөрүн божомолдошот. 1 миллиард киловатт-час азыр биздин дефициттин жартысын болсо дагы сурап алсак деген ой менен биздин чиновниктер кайрылып жатышпайбы. Анан ошону менен бирге албетте Казакстанда негизинен эле энергиянын өзүнүн баасы бир топ жогору болот. Анан биз сурап жаткан энергия дагы ал ошол гидроэлектростанциясында эмес, ал ошол жана тепловой станцияда выработка болуп чыгарылат да. Бул ошол жерден эле өзүнүн себестоимосун жогорураак чыгат. Ошондуктан биз сатып ала турган энергиянын баасы бир топ эле жогору болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 4 центке чейин кетет деп жатышат. Анткени менен электр энергиясын сырттан сатып алуу канчалык кымбат болсо да башка жол жок. Энергетикалык каатчылыктан чыгуу үчүн дагы жетпей жаткан электр
электр кубатын табуу үчүн башка коңш өлкөлөр менен сүйлөшүп көрүү керектиги айтылат. Керек болсо Казак энергиясы айтылган көлөмдө берилеби жокпу? Айтыш эрте. Казакстандын өзүндө электр энергиянын тартыштыгын эске алганда дешет эксперттер. Потому что они уже будут урывать как-то от себя. Себеби берилет деп жаткан көлөмдөгү электр энергия жетпейт. Андыктан тиешелүү орган маселенин чечүүнүн кошумча башка жолун караштырыш керек. Кышында электр энергия бардык эле өлкөлөргө тартыш болот. Мисалы башка кошуна мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлсүн. Бирок энергетика тармагында жагдай мурун эле белгилүү болуп баштаган соң мындай вариант эч эле каралып башташ керек болчу. Анткени менен дефицит болуп жаткан калган саатты толтуруу үчүн дагы кандай сүйлөшүүлөр болуп жатканы туурасында министрликтин өзүнөн жооп алууга мүмкүн болбоду. Кыш келерине аз калган убакытта энергетика министрлигинин сүйлөшүүлөр жүрүп жатат демиш болуп, араң кыймылдап баштаганынын жыйынтыгына деле ишенип болбостугу айтылат. Кышка даярдык абдан жай жүрдү. Анан бир топтогон мындай түшүнүксүз баягы иш-чаралар мындай бири-бирине кошулуп, анан ошол менин оюмча кышка жакшы даярдыкты үзгүлтүккө учуратып салды да. Бул жагынан менин оюмча ошо министерство тарабынан жакшы политика жүргүзүшү керек болчу. Эгер Казакстан жана Түркменистандан электр энергия алганга баягы сүйлөшүүлөргө мындай көңүл коюп жатышат да, бирок ошону менен бирге мисалы үчүн Түркменистан аркылуу энергияны алуу биз үчүн физически абдан кыйыныраак болуп калат. Анткени бул Өзбекстан аркылуу келиш керек так болчу. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө Өзбекстанда бизге болгон мындай мобиле ысык эмес. Канткен күндө да эксперттердин пикиринде кырдаалдын жөнгө салынышы энергетика министрлигиндеги адистердин жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Антпесе элдин эсебинен электр энергияны өчүрүү жаңылыштык болуп калары эскертилет. Айгерим Жаныкул кызы, Андрей Заверухин, 5-канал. Токтогул суу сактагычына суунун келүүсү көбөйдү. Бул туурасында электр борборлору ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Бүгүнкү күндө суунун кирүүсү секундасына 346 куб метр, чыгашасы 449 куб метрди түздү. Аны менен бирге суу сактагычта сууну топтоо мүмкүн болбой жатат. Октябрдын башында Токтогулда 11,9 миллиард куб суу болсо, учурда ал 11,8 миллиард түзүүдө. Абоненттер чыңалуунун өйдө төмөнүнөн пайда болгон чыгашаны энергетиктерден өндүрө алат. Бул туурасында 24 KG агенттигине бүгүн Түндүк электр ишканасынын жетекчиси Аскар Ишимбеков билдирди. Анын айтымында калкты тейлөө борборунда энергетиктердин күнөөсү менен жабдуу иштен чыккан болсо, аны өндүрүп алуунун так механизмдери иштелип чыкты. Учурда түйүндөрдөгү чыңалуунун өйдө төмөн болушу суук түшкөндүгүнө байланыштуу. Энергетика жана өнөр жай министринин милдеттерин Кубанычбек Турдубаев аткарат. Турдубаев энергетика тармагын жогорку кеңештен тиешелүү жактыруусу алынганга чейин жетектейт. Тийиштүү жарылыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Эске салсак, энергетика министри Осмонбек Артыкбаев өткөн жумада отставкага кеткен. Авариялык куткаруучу кызматтардын күз-кыш мезгилиндеги ишке даярдыгы маанилүү. Бул туурасында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алып билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына күз-кыш мезгилинде өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча ведомствонун жүргүзүп жаткан иши, ошондой эле авариялык кырдаалдарды жана анын кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берилди. Мамлекет башчысы адамдардын коопсуздугун жана өмүрүн коргоодо министрликтин ишмердүүлүгүнүн маанисин баса белгиледи. Бажы биримдигине жаңы жылга чейин кирбей калышыбыз мүмкүн. Мындай ойду талдоочулар карманышууда, анткени бир топ маселелер чечиле элек. Бирок Кыргызстандын бирликке кирүү боюнча жол картасы Евразиялык кеңеш тарабынан жактырылды. Теманы Самат Качкынов улантат. Бажы бирлигине мүчө өлкө жетекчилери Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев жана Владимир Путин бир добуштан Кыргызстандын Союзга кошулуу үчүн жол картасын жактырышты. Маселе Минск шаарында өткөн саммиттин алкагында каралды. Аталган документ Кыргызстандын алгач бажы бирлигине, андан ары Евразиялык экономикалык мейкиндикке кирүүгө мүмкүндүк берет. Для Кыргызстана вступление в таможенный союз и присоединение. Бажы биримдигине жана Евразиялык мейкиндикке кошулуу Кыргызстан үчүн эң башкы приоритеттүү тапшырма. Бул биздин тандообуз. Учурда баардык аракеттерди жумшап, кыска мөөнөттүн ичинде бир топ документтерге өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бир катар документтер парламенттин кароосунда. Мероприятие по присоединению Кыргызстана. Кыргызстандын айрым мыйзам актыларын бирликтин мыйзамдарына шайкеш келтирүү маселелери жогорку кеңеште каралууда. Бажы саясатын камтыган документтердин биринчи пакети комитеттерде жана фракциялардан өтүп депутаттар кабыл алышты. Жалпысынан 100дөн ашык мыйзамды шайкеш келтирүү керек. Азырынча анын чейрек бөлүгү гана бүткөрүлдү.
биринчи этап менен жогорку кеңешке 21 жаңы мыйзамдарды же мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ушул пакет киргизилген биринчи этап менен. Жакын арада экинчи этаптын негизинде биз дагы законопроекттерди киргизебиз. Бажы биримдин жол картасынын негизинде биз 112 нормативно правовой актарга өзгөртүүлөрдү же жаңы редакцияда кабыл алышыбыз керек. Биримдикке кирүүнү бизнес коомчулугу да тыкыр иликтеп, бул процессти колдошууда. Бирок аларды түзүлткөн техникалык регламент маселеси. Бул союзга мүчө өлкөлөр ортосунда товарларды экспорттоо талаптары жөнүндөгү документ. Учурда ал дагы эмес. Эгер ал жок бирликке кошулсак, экспорттук потенциалыбызга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Если нету мясокомбинатов и определенных... Эгер мисалы этти экспорттоодо техникалык регламент жок, чек арадан өтпөйт. Ошол эле сүт азыктары деги эле бизде өндүрүлгөн айыл чарба продуктулары жана башка товарлар. Ошондуктан техникалык регламентке олуттуу көңүл буруу керек. Эгер ал жок кирип калсак кыйын болот. Товарлар бизге кирет, бирок бизден чыкпай калат. Бул өтө кооптуу. Анткени менен экономика министрлиги бул багытта иш жүрүп жатканын белгилейт. Андыктан мыйзам чыгаруу жагынан маселе жаралбашы керек. Үлгүрбөй жатканыбыз бул техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштуу. Ириде бажы өткөрүү пункттарыбызды биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүүбүз зарыл. Ошондой эле ветеринардык лабораторияларды куруу сыяктуу чечилбеген маселелер да бар. Каражаттын тартыштыгынан улам. Бул боюнча иш ордунан козголбой турат. Необходимо получить 200 миллионов долларов. Это грант. Белгилүү болгондой 200 миллион доллар грант берилмек. Бул каражаттар бажы тозотторун жана ветеринардык лаборатория сыяктуу маселелерди чечүүгө жумшалмак. Азыр ошо каражат жагы чечилбей турат. Иштин практикалык бөлүгү дал ушул каражаттын келбей атканынан токтоп турат. Андыктан жаңы жылды бажы биримдиктин толук кандуу мүчөсү катарында тозуу мүмкүн болбой калышы ыктымал. Бирок эксперттер 2-3 ай кеч болсо да баардыгын таразалап, туура чечимдерди кабыл алып, кошулганыбыз маанилүү экенин белгилешүүдө. Самат Кашканов, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Бишкек шейбысынын жетекчиси болуп Кашкар Жунушалиев тайындалды. Бул туурасында ийин билдирет. Кашкар Жунушалиев буга чейин ички иштер министринин орун басары кызматында болчу. Өзгөн райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучуга карата кылмыш иш козголду деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. УКМКнын коррупцияга каршы кызматына кайрылган Орусиянын жараны Өзгөн райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу 2 миллион сом суммасындагы каражатты менчиктеп алгандыгын билдирген. Көрсөтүлгөн суммадагы каражат арыздануучуга карата козголгон иш боюнча аталган соттун өкүмү менен чыгарылган айыптык санкциялардын төлөнүшүнө байланыштуу болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө арызда көрсөтүлгөн фактылар аныкталгандыгы айтылат. Башкы прокуратура тарабынан Өзгөн райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучуга кызматтык ыйгарым укуктарын жогорулатуу жана алдамчылык беренелери менен кылмыш иши козголду. Иликтөө иштери жүрүүдө. АКШ элчилиги жогорку кеңеш тарабынан мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр адам укуктарына коркунуч жаратарын өтө тынчсыздануу менен билдирди. Мындай расмий билдирүү элчиликтин сайтында жарыяланды. Негизинен тынчсызданууну өткөн бейшембиде биринчи окууда кабыл алынган салттуу эмес мамилелер тууралуу мыйзам жаратты. Эч ким кимди жакшы көргөнү же ким экенине карабай сөз эркиндигинен ажырап же абакка камалбашы керек деп айтылат маалыматта. Ошондой эле АКШ элчилиги Кыргызстан парламентинде пландалып жаткан чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоор боюнча талкууга тынчсызданууда. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык чет өлкөдөн каржыланып жана Кыргызстандын саясий жашоосуна кызуу аралашкан коммерциялык эмес уюмдар жана өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик агенттерге теңдештирилип жана мамлекет тарабынан текшерүүгө алынышы мүмкүн. Кыргызстанда жалпысынан 12 миңден ашуун бейөкмөт уюм катталган. Алардын басымдуу бөлүгү чет жерден каржыланат. Эксперттердин баамында алардын айрымдары улуттук коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн. Бактыгүл Сталбек кызы кененирээк. Быйыл июнда өлкөдөгү эң активдүү бейөкмөт өкүлдөрүнүн башын бириктирген укук коргоочулардын биримдиги аттуу уюму расмий жабылды. Мындай кадамдарды укук коргоочулар өздөрү тандап, өлкөдөгү болуп жаткан айрым адилетсиз чечимдерге пикирин билдирүүгө аракет кылышыптыр. Айтымдарында ведомстволордогу аягы жок коррупция, күч органдарынын жасап жаткан мыйзамсыз иштери жана эң негизгиси бажы биримдигине кирүү демилгеси нааразыланткан. Мындай пикирди укук коргоочу Токтай Мөмөталиева дагы карманат. Анткени алардын айрым ишмердүүлүктөрүнө кызыктар тараптар көз көрүнө бут тосуп келет
келет дейт. Тилекке каршы ар кандай топтордун саясий оюндары да. Аскар Балиок биздин ошо депутаттардын эле саясий оюндары. Жанагы эмне үчүн биз мисал айтсак, бүгүн Нурбек Токтохунов азыр жана тарифтерди утуп алды. Тарифтерди төмөндөтүүнү утуп алдык да. Каршы топтор бар, тарифтерди көтөртөбүз дегендер. Мынакей энергия сектор тарифтерди көтөртүш үчүн ошол азыр тарифтерди утуп жеңип алып, элге жеңилдик болсун деген нерсени тетил көрсөтүп атат. Ал эми өткөн жумада Станрадар.com сайты 2008 жылдан тарта өкмөт уюмдарынын жасаган иштерин тескеп көрдү. Жалпы жонунан укук коргоочулар тарабынан 60ка жакын бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошуптур. Эң негизгиси андан нараачылыктар Россия, ОДКБ, Украинанын мурдагы президенти Януковичке гана багытталып келген. Жасалган мамлекет үчүн алгылыктуу иштери дагы табылган эмес. Ошондой эле аталган сайт өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын каржылаган булактарын ачыктаган. Бурул Макенбаева психикалык ден соолук жана коом Сорос фонду, Улуу Британиянын эл аралык өнүктүрүү министрлиги, Америка Кошмо Штатынын Улуттук демократия институту тарабынан, Дмитрий Кабак, Ачык позиция коомдук фонду, Freedom House, Сорос фонду, ОБСЕ, ООН, Евросоюз, Назгуль Турдубекова, Балдарды коргоо лигасы, Сорос фонду, ОБСЕ, Хельсин фонду, ЮНИСЕФ, Динара Ушурахунова, Демократия жана жарандар коому, коомдук фонду, ЮСАИД, Сорос фонду, ОБСЕ, Евросоюз. Вся информация взята из открытых источников. Бул жыйынтыктар алган каражаттардын белгилүү бир маселелерге каршылыктарды көргөзүп, ишке ашырбоо же ошол эле чоочун мамлекеттердин кызыкчылыктарын аткарууга багытталган деген пикир жаралууда. Мамлекеттин же жөнөкөй жарандын көйгөйүн чечип, мүдөөсүн кандырган окуя жок экен. Саясий серепчилер дагы бул уюмдарга байланыштуу кооптуу пикирлери менен бөлүшүшөт. Анткени азыркы учурда өз мамлекеттүүлүгүн жоготкон Югославия, Ирак, Сирия жана Ливия, Украинадагы башламандыктар дал ушул мекемелердин активдүү киришүүлөрүнөн соң ишке ашылды дешүүдө. Учурда чет мамлекеттен каржыланган укук коргоочулардын 70% коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактарда. Акыркы жылдары бул райондордо улуттар арасында арыздашуулардын көбөйүп жатышы маселеге негиз болууда экендигин саясий серепчилер белгилешет. Биз дүйнөлүк деңгээлдеги жасап аткан саясаттарды элге түшүндүрүп, эл аны кабыл алыш керек деген. Мына ошолордун эң эле баягы Кыргыз мамлекетине өтө зыянын келтирген бул өлүм жазасын алдырып салгандыгы. Мына бүгүн өлүм жазасын алдырып салды эле, жаш кары сыңгырабай талкалап атышат, өлтүрүп атышат, зордуктап атышат, адамдын сапаты жоголду да. Жылына мында мамлекеттердеги укук коргоочулардын ишмердүүлүктөрүнө бул жыл менен $15 миллион жакын каражат бөлүнөт деген божомолдор бар. Алардын көбү мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттерге сарпталат деп айтылып келет. Бирок алардын ишмердүүлүгүн тескеген азыр бир дагы ведомство жок. Бактылуу Талбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Бүгүн эле АКШ элчилиги АКШнын Борбор Азия боюнча мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Даниэль Розенблюмдун алдагы Кыргызстанга болгон сапары туурасында түшүндүрмө берди. Жогорку даражалуу чиновник эртең келет. Сапар алкагында ал Бишкекте ЮСАИД долбоорунун жабылышына катышат. Андан соң Ош жана Жалал-Абад шаарларында болот. Ал жакта Розенблюм коомдук активисттер менен, бейөкмөт уюм өкүлдөрү жана студенттер менен жолугат. Ал ортодо Ош шаарында Freedom House эл аралык уюмунун кеңсеси өз ишин токтотту. Бул маалыматты 24 кеч агенттигине ЖМКнын ресурстук борбору коомдук уюмунан тастыкташты. Себеп буга чейин Азаттык радиосу билдиргендей, түштүк аймактагы этникалык топтордун арасында өткөргөн сурамжылоосу. Эксперттердин жана өзбек диаспорасынын маалыматы боюнча бул уюмдун мониторинги одоно дешип, ал эми Freedom House'тун кызматкерлери сурамжылоо кандай максатта өткөрүлүп жатканын түшүндүрүп бере алган эмес. Кошумчалай кетсек, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этника аралык мамилелер боюнча МАМ агенттик башчысы Накен Касиев Freedom House'нун ишине нааразычылыгын билдирген. Ал эми Ош шаар менен Ош областында 2000ден ашуун бейөкмөт уюм иш алып барат. 2010 жылдагы кандуу калабадан кийин алардын саны көбөйгөн. Көпчүлүгү улуттар аралык арыздашуу, чыр-чатактын алдын алууга багытталган иштерди аткарат. Бирок алардын ишмердүүлүгүн толук кандуу көзөмөлдөө мүмкүн эместигин эксперттер белгилешет. Аларды чет мамлекеттин тыңчысы деп атагандар дагы жок эмес. Теманы кабарчыбыз Динара Касымова улантат. Булар ынтымак жарчылары, Ош шаарындагы жана облус аймагындагы демилгелүү өкүлдөр. Ынтымак жарчылардын аткарган жумушу коомдогу пайда болуучу чыр-чатактардын алдын алуу, ар кандай келишпестиктер орун алган учурда эки тарапты жайгаруу. Алар улуттар аралык келишпестик учурунда гана эмес, коомдогу бардык өз ара келишпестиктерди жөнгө салат. Бул нерсеге
бир нече онун чогуу иштеген кызматкерлер да киришип. Кандуу июн окуясынан 4 жыл өтсө да аймакта тынчтыкка чакыруу, чагымчыл аракеттерди болтурбоо аракеттери токтой элек. Мындай иштердин алгылыктууларын негизинен Ирет коомдук фонду аткарууда. Аталган бирикме жергиликтүү калк, жаштар, бийлик өкүлдөрү менен тыгыз иштейт. Аны чет элдик донорлор каржылык колдоого алган. Айлана чөйрөңүзгө кайдыгер болбогонубуз бул биздин долбоордун эң бир туруктуулугу деп эсептеймин. Себеби биз ар бирибиз катышканыбызда гана биз тынчтык болот да. Эч качан биз күтпөшүбүз керек. Өзүбүздүн дагы салымыбызды, жаштарды тарбиялоодо, үй бүлөбүздө, кошуна колобузда мындай бир жаман бир кандайдыр бир көрүнүштөр болуп калса айтып коюп парз катары эсептейбиз да. Анан мен ойлойм, мына ынтымак жарчысы бир өтө бир устойчивый мындай туруктуу проекттерден деп. Мындай бейөкмөт уюмдардан Ош шаары менен облусунда 2000ден ашууну каттоого алынган. Алардын көпчүлүгү 2010 жылдагы кандуу окуядан кийин уюшулду. Араздашкан эки